буга чейин көрмөгөнүңүз дагы кече биринчи жолу Адахан Мадумаровду колдоп жатканда бир резонанстуу сөз болуп кетти. Бул дагы бир сөз болуп артыңыздан ээрчисе керек. Бул жанагы Пандоранын сандыгы. Анан бул жерге келгенде баягы өзүңүз деле көрүп атасыздар. Социалдык тармактарда баягы пактасын таштаптыр. Саясат өзгөрүп атабы? Балбакса өзгөрсө демек бул жерде анда бийликте абал мындай өзгөрүп атыптыр деген дагы ойлор айтылып атат. Мен ага чейин деле сүйлөп келгем, ар кандай маселелерди көтөрүп, бирок мындай саясий темада кичине ошол күнкү эмоциональный болуп калды да. Мен бар дайым айтып атам, азыр да айтып атам. Мен Садыр Нуркожоевичтин тарапташымын. Мен ал кишинин жүргүзүп аткан саясатын колдоймун. Ал кишинин жүргүзүп аткан реформаларын колдоймун. Колдоо бул жалгыз эле ошо чыгып ал жөнүндө мактоо айтып эмес. Колдоо кээде чыгып алдыда боло турган коркунучтарды же алдыда боло турган тузактарды да айтуу. Бул колдоонун дагы бир белгиси. Мен Адахан Кимсанбаевич менен пикирим келишпейт. Анын өзүнүн бетине деле айтам, бардык жерде айтып келдим. Көпчүлүк пикирим келишпейт. Анын кээде айткан сөздөрүнө жиним келет. Бирок ал да өзү депутат, ал да өзүнүн оюн айтат да. Бир оппозиция лидерим деп жүрөт, Кыргызстанда оппозиционный лидерим деп атат. Ал да өзүнүн оюн айтат, өзүнүн пикирлерин айтат, өзүнүн идеяларын айтат, бирок ал кишинин мен тарапташ эмесмин, ал кишинин сүйлөгөн көп нерсесин мен макул эмесмин. Ошол күнү мен кичине туура эмес сүйлөп алдым да. Кай жагынан туура эмес сүйлөп алдым. Мен Камчыбек Кыдыршаевич менен генеральный прокурор Курманкул Токтуралиевичтин тирешин көрөсүңөр деп кичине туура эмесирээк сүйлөп алдым. Себеби мен ал жерден айтышым керек эле, эки мамлекеттик курумдун ортосундагы карама-каршылык болуп атат. Мисалы, ГКИМБ алып келатканын, конечно, генеральный прокуратура бул мыйзамды коргоочу мыйзамды коргоочу орган. Ал айтат, мисалы, мен деле мэрияда иштеп жүргөндө мэрдин, гор кеңештин туура эмес кабыл алган чечимде городской прокуратура предостережение берчү. Ошондой эле ал мамлекеттик деңгээлдеги бул генеральный прокуратура. Ошон үчүн мына мен кичине туура эмесирээк ал жерден айтып алдым да. Органын жетекчилеринин эки личносттун карама-каршылыгы бар экен деп мен айтып алдым. Парламентте кээде мындай айтып алгандан кичине өкүнүп кала турган жерлери бар экен. Ушунун бирөө ушул. Ошон үчүн элден кичине кечирим сурап койсом да болот. Катамды мойнума алып атам да. Бул менин корккондугумдан эмес, просто ошол жерден эки органды айтышым керек эле. Бул биринчиси. Анан жетекчилик өтүп алып, анан кийин деп өкүнүп калдым да. Эми бул парламентаризм үйрөнүп атабыз акырын. Бирок бул интригага себеп болбош үчүн мен муну айтайын деп аттам. Сиз биринчи болдуңуз. Ошон үчүн сиз аркылуу айтып коеюн. Кичине ошол жерден туура эмес болуп калды. Бирок прокуратуранын, генеральный прокуратуранын момунда айтканы бул жакшы нерсе. Мыйзамды бузбагыла деп эскертип турганы ГКИМ үчүн, биз үчүн да, ошол жогорку кеңеш үчүн да, Садыр Нуркожоевичтин командасындагы кишилер үчүн да кичине деп бири-бирин колдоп, бирин-бири түздөп турган бул жакшы нерсе да.